эле сабак. Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка жакшы көңүл бөлүп, угуп, көп ийгиликтерди жаратасыңар деген ишеничтемин. Иштесең, тиштейсиң деп элдик макалда айтылгандай, иштеген адамдын эмгеги талаага кетпейт. Талаада иштесе, түшүм алат. Башка кызматта иштесе, үзүрүн көрөт. Иштебеген адам эч нерсе албайт, куру калат. Ошондуктан дайыма талыкпай эмгектенүү керек. Сенин ишиң бул сенин билим алууң. Силердин ар бир сабакта жасаган аракетиңер, алган билимиңер силердин турмушуңарда сөзсүз үзүрүн берет. Ошондуктан сабакты түшүнүү менен көңүл коюп уккула. Келгиле балдар, өткөн теманы кайталап эске салалы. Тыбыш деген эмне? Ооба, сөздөгү айрым үндөр тыбыш деп аталат. Тыбышты угабыз жана сүйлөйбүз. Тамга деп эмнени айтабыз? Туура, тыбыштарды жазуу үчүн алынган шарттуу белгилер тамга деп аталат. Сөздөр тамгалар аркылуу жазылат. Тамганы жазабыз жана көрөбүз. Кыргыз тилинде канча тыбыш бар? Кыргыз тилинде 39 тыбыш бар. Алфавитте канча тамга бар? Ооба, туура айтасыңар. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ар бир тыбыштын өзүнө тиешелүү тамгалары бар эмеспи? Ошондой эле ар бир тыбыш өзүнүн айтылышы менен өзгөчөлөнөт. Анда келгиле балдар, бул сүрөткө көңүл буралы. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Аны таап алыш үчүн ар бир муундан ашык тамганы алып салгыла. Ошондо силер сөздү таап окуй аласыңар. Кана, эмне деген сөздү окудуңар? Ооба, бул жөргөм. Жөргөм деген эмне? Жөргөм май чучук 5 сала ичет-ичегиге кошулуп түйүлгөн улуттук тамак. Кана эмесе, балдар, жөргөм деген сөздүн ар бир тыбышын атап көрөлү. Ж, Ö, R, G, Ö, M. Бул сөз канча тыбыштан жана тамгадан турат? Ооба, 6 тыбыш, 6 тамгадан турду. Эми сөздөгү тыбыштарды айрым-айрым атагыла. Ж. Бир аз үн менен шыбыштын жардамы менен айтылды. Ö. Өпкөдөн келе жаткан аба эч тоскоолдукка учурабай айтылды. Р. Тилдин учу дирилдеп, бир аз үн жана шыбыш менен айтылды. Г. Тилдин орто бөлүгү өйдө көтөрүлүп, бир аз үн жана шыбыш менен айтылды. М. Шыбышка караганда үндүн көбүрөөк катышы менен жасалды. Балдар, бул жерден тыбыштардын айтылышы жана жасалышы боюнча кандай айырмачылыктарды байкадыңар? Ооба, кээ бир тыбыштар
үн менен шыбыштын катышы менен жасалса, кээ бир тыбыштар үндүн эч тоскоолдукка учурабай айтылышы менен айтылды. Демек, тыбыштар айтылышы боюнча экиге бөлүнөт. Бүгүн биз ошол тыбыштардын айтылышы боюнча бөлүнүшү жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакта тыбыштардын үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшүн билесиңер. Үндүү жана үнсүз тыбыштарды айырмалап талдайсыңар. Анда көңүлүбүздү табышмакка буралы. Табышмакты жандырып, жандырмагындагы тыбыштарды талдагыла. Окшош тегерек, бирин-бири жетелеп, кубалашып жол тартат, арткысы такыр жетелек. Кана балдар, табышмактын жандырмагын таптыңарбы? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба, бул араба. Араба деген сөздөгү тыбыштарды айрым-айрым айткыла. Бул сөздө 3 үндүү, 2 үнсүз тыбыш бар. Демек, кыргыз тилинде тыбыштар үндүү жана үнсүз деп экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштарды айтканда, ооз көңдөйүнөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурабай, үндүн жардамы менен эркин айтылат. Алар үндүү тыбыштарга а, о, ö, у, ü, ы, и жана созулма а, о, ö, у, ü тыбыштары кирет. Ал эми үнсүз тыбыштарды айтканда, ооз көңдөйүнөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурап, бир аз үн жана шыбыштын жардамы менен айтылат. Үнсүз тыбыштарга б, в, г, жумшак ги, д, ж, жи, з, и, к, ки, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ч, ш деген тыбыштар кирип, бардыгы болуп 25 үнсүздү түзөт. Келгиле балдар, макалдарды окугула. Алардагы сөздөрдү үндүү үнсүз тыбыштарга бөлүп чыккыла. Ата тарбиялаган бала эстүү, эне тарбиялаган бала эптүү. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат. Акылдуу бир сөздөн түшүнөт, акылман айттырбай билет. Кана балдар, бул макалдардын маанисин чечмелеп түшүнгүлө. Анда атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат деген макалдагы үндүү, үнсүз тыбыштарды бөлүп айткыла. Атанын деген сөздө 3 үндүү, 3 үнсүз тыбыш бар. Уулу деген сөздө 1 созулма үндө, 1 кыска үндө жана 1 үнсүз тыбыш бар.
Болуш деген сөздө 2 үндүү, 3 үнсүз бар. Демек, сөздөр үндүү жана үнсүз тыбыштардын айкалышынан түзүлөт. Эми балдар, акылдуу, суучул, кыяк, календарь, жөргөм деген сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзгүлө. Акылдуу 6 тыбыш 7 тамгадан турат. 2 кыска үндү, 1 созулма үндү, 3 үнсүз тыбыш. Созулма үндүлөр 1 тыбышты берет. Суучул 5 тыбыш 6 тамга, 1 созулма, 1 кыска үндү, 3 үнсүз тыбыш. Созулма үндүүлөр 1 тыбышты берет. Кыяк 5 тыбыш 4 тамга, 1 үндү, 2 үнсүз, 1 йоттошкон тамга бар. Ошондуктан бул жерде 1 тыбыш ашыгыраак болот. Календарь 8 тыбыш 9 тамга, 3 үндү, 5 үнсүз, 1 ичкертүү белгиси. Ичкертүү белгиси тыбыш болбойт. Ошондуктан бул жерде тыбыштын саны аз. Жөргөм 6 тамга, 6 тыбыш, 2 үндүү, 4 үнсүз тыбыш бар. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, эми жөргөм деген сөзгө синквейн түзүп көргүлө. Биринчи, зататоч, эмне жөргөм. Экинчи, жөргөм кандай? Кырдуу, майлуу. Үчүнчү, 3 сөз табабыз. Жөргөм эмне кылынат? Өрүлөт, жасалат, жээлет. Төртүнчү, жөргөм кыргыздын улуттук тамагы. Ал эми 5-чи болсо, синоним сөз бул тамак. Балдар, жөргөмдүн башка дагы улуттук тамактарды билесиңерби? Ооба, жөргөм сыяктуу эле койдун ич этинен жасалган улуттук сый тамактардын аттарын тапкыла. Чекиттердин ордуна үндүү тыбышты коюп окугула. Демек, биринчи сөзүбүз 5 бармак. Экинчи сөзүбүз чучук. Үчүнчү сөзүбүз быжы. Төртүнчү сөз олобо. Ал эми 5-чи тамактын аты куурдак. Ооба балдар, силер дагы ушундай деп аныктадыңар деп ишенем. Анда бул сөздөргө үлгүгө карап тыбыштык талдоо жүргүзгүлө. 5 бармак 3 муундан турат, 9 тыбыштан жана 9 тамгадан турат. 3 үндүү, 6 үнсүз тыбыш бар. Эми балдар, калган сөздөрдү өз алдыңарча ушундай кылып талдагыла. Келгиле балдар, сөз жасоо оюнун ойнойлу. Берилген сөздөрдөн башкы тыбышын өзгөртүп жазгыла. Каман башкы биринчи тыбышын өзгөртө турган болсок, саман деген сөз пайда болот. Дагы башка тыбыш менен алмаштыра турган болсок, таман жана жаман деген сөздөр пайда болду. Эми калгандарын өзүңөр түзгүлө. Күн, үн, үн. Кана текшерип көрөлү. Күн, түн, жүн, дүн. Азаматсыңар.
Эми мал деген сөздүн биринчи үнсүз тыбышын алмаштырып көргүлө. Мал, мыны алып салсак, ал деген гана муун калат. Жаңы сөздөрдү жасайбыз. Ал, алдына быны койсок, бал, сал, кал, жал. Азаматсыңар балдар. Эми 4-үнчү сөзгө көңүл буралы. Күрөк. Күрөктүн башкы тамгасын алып койсок, үрөк эле болуп калат. Эми анын ордуна башка үнсүздөрдү коюп, жаңы сөздөрдү жасагыла. Күрөк, мүрөк, жүрөк, чүрөк. Азаматсыңар балдар. Чекиттердин ордуна коюлган тамгалар сөздөрдүн маанисин өзгөрттүбү? Ооба, жаңы маанидеги сөздөр пайда болду. Демек, ар бир тыбыш маанилик касиетке ээ. Бүгүнкү сабакта тыбыштардын үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшүн билдиңер. Үндүү жана үнсүз тыбыштарды айырмалап, талдап, мисалдарды келтирдиңер. Билимдүү китептердин баркын билет, окуган акыл оюн эске түөт дегендей, ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, пайдалуу болушун каалайм. Анда эмесе балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.